Биз бүгүн мына Баткен облусундагы, Баткен районундагы жаңы Достук айылына келип турабыз. Бул жерде 181 конуш бар. Бүгүнкү күндө элдер бул жака чыгып, мынакей сонун арчаларды тигип, субботник жасап атышыптыр. Элдердин маанайыны, жаңы айыл тууралуу сиздерге айтып беребиз. Саламатсызбы? Кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшы? Ишиңер болсун. Allah razı olsun. Субботникке чыктыңыздарбы? Субботникке чыктык. Кандай болуп атат айылда жашоо? Жакшы, шүгүр. Айылда жашоо жакшы. Кудайга шүгүр. Шарттары менен. Биринчиден президентибизге Allah razı olsun. Ден соолукта болсун. Оорубасын. Биздин эме ушул эми. Канча балаңыз бар? Бир балам бар. Сиз кайсы айылдан келдиңиз эле? Мен жаңы Достуктан келдим. Жо мурдагы айылыңыз? Мурдакы айылым ошол немеден Субой Карабак жер. Субой Карабактан чыктыңыз, Чыктык. Ошол. Бияка эмне кылайын деп атасыз эми? Бияка мына Кудай кааласа кече күйөөм 30 түптөй жүзүм алып келди. Ошол өдө жагага жүзүм тиксек, анан бул жагага Мына жүзүм, Кандай жүзүм алдыңыздар? Бул ошол немеден мына Кадам жай жактан сортун алып келди да күйөөм. Берге жүзүм өстүрсө болот экен, изилдеди? Болот экен. Болот деди? Тааныштары болот деди, жүзүм тиктеп, ошолор шотубайт деди. Ошентип жүзүмдү кече алып келди. Бүгүн эми Кудайга кааласа өрүк, неме, шаптоолу, гиляж ошолорду алып келсе, Кудай кааласа бир аптанын ичинде көчөттөрдү тигип, коргонду эми неме кылабыз. Мына таштар ушактан чыктыбы? Не жумуш жасайсыздар? Биз эми ушу көчөттөрдү тиксек, көчөттөрдү тиккенден кийин анан ушу Кудай кааласа майларда дагы айдатсак, жүгөрү кысакпы деп атабыз. Жүгөрү кысак, анан күздө Кудай кааласа анан мал алабыз. Мурда малыбызам эме болгон эди. Малыбызга стройкаларды, немелерди, агылдарды, сарайларды куруп даярдап койдук. Мал неме кылчу экенсиздер да? Мурда эми буякта мал кармап жүргөн эдик. Эми Кудай кааласа Бияка келип дагы күздө эми дагы мал кысак. Биз эми ушу жашоо, ушу мал кысаган коргонубузга ушу неме кылабыз, помидор дегендей, салатка ошентип ошолорду эме кылып, коргонго неме кылып кысак жакшы болот, Кудай кааласа. Жер кандай экен жери? Жери эми неме каттык жери каттык, жумшак жери жумшак. Мана көрдүңүзбү, биягы эгизеде, биягы топурак төктүрүп неме эгизеде өдө жага сүрдүрүп эме кылдык, биягы жумшак. Биягы көчөттөрдүн жайын даярдап койдук күйөөм экөөбүз. Анан бул жагыны бияка көчөттөр тигип алсак, анан сексекин орозо чыкса, биягыны неме кылып тигип бүтүрөбүз, Кудай кааласа. Топурак алып келдиңиздерби? Топуракты өзүбүз төкүп, 2 жолу төктүрдүк топурак. 2 жолу төктүрдү, эми мана немеге көчөткө башка топурак аралаштырыш керек экен эми. Алып келесиздер. Ошону эми бергендей көңдөгөндөй ошолордон аралаштырып салыш керек экен көчөткө. Ошо. Жашоо жакшы болуп атат. Жашоо жакшы, Кудайга шүгүр. Эски айыл сагындыңызбы? Эски айылды кече Кызыл Белге Озачарга барып, өзүбүздүн айылга барып келгендей болдум. Келип күйөөмө Карабакка барып келгендей эле болдум десем, күлүп калды. Ошондой болду. Эми буга үйдөн ташып куюп турасызбы? Жок, азыр эми ушуну куюп турайын, күйөөм келсе манаяктан чыгарабыз да, биз бетте суу чыгарган деп да. Жаңы Достуктагы биринчи аллеяга тигилген арчалар экен да булар, Аллеяга тигилген арчалар. Суу келе элекпи ише? Суу келе элек азырынча. Мен дагы ушак куяйынбы? Же наркыса куяйынбы? Наркыса куя бериң. Кичине катыш керек да бул. Азаздан куюп, катырбаса бул эме болуп кетет, топурак. Көрдүңүзбү? Алып кетет экен, Кичине куя берейин, Куя бериң, ошентип куйбаса бул топурагы немеден. Манеке. Азырактан жарым. Айылыңыздар ушинтип өркүндөй берсин. Жаңы айылда жаңы жашооңуздар ийгиликтүү болсун, буюрса. Жакшы ийгиликтериңиздер менен бөлүшүп, биз элге чыгарып жүрө берели. Рахмат сизге.
Өзүңүздөр билгендей жаңы Достук айылында 181 үй курулуп, 181 үйдө бүгүнкү күндө ээлерине тапшырылып, толугу менен бүгүнкү күндө жашоочулар бар. Кээ бир үйлөрдө энди шаарга кеткендер бар окшойт, калгандары ушул жерде жашап атат. Ийне жалбырактуу көчөттү мекеме ишкана менен тиккенбиз. Элдер өздөрү инициатива көтөрүп, биз өзүбүз тигели деп ушундай өздөрү сунуш менен мамлекет тарабынан арчаларды алып келип бердик. Бүгүнкү күндө элдер өздөрү жапатырмак бүгүн чыгып, жалпы бүгүн 400дөн ашуун көчөт, ийне жалбырактуу көчөттөр отургузулуп, бүгүнкү күндө суулары куюлду. Мунун келечектеги максатыбыз ушул жерди аллея катары жашыл бакка айландырып, буга акча каражаты бөлүнгөн, тамчылатып суугаруу коюп беребиз. Ушул өзүңүздөр билгендей бул жер ыстык болот. Ошондуктан тамчылатып суугаруу менен постоянно суугарып турабыз буюрса.